Таңмана көрсөтүүсү өз программабызды улантабыз. Биздин студиябызга келген темабызга байланыштуу да конокторубуз бар. Тааныштырып өтсөк, архитектор дизайнер Медер Саипов жана интерьер дизайнери Буран Садыков. Саламатсыздарбы? Кутман тааныңыздар менен. Жакшысыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшыраак. Дизайнерлик бүгүнкү күндө эң актуалдуу, актуалдуу кесиптердин бири десек да жаңылышпайбыз да. Айтсаңыздар, сиздер бул кесипти кантип тандап калдыңыздар эле? Медер байкеден баштайт окшойбуз, Негизи окуу жайда окуп жүргөндө эле кызыгуу пайда болгон. Ошонун негизинде эле 2002-2003 баштап ушул кесиптин аркасынан кетейин деген ой болгон, бирок негизи актуалдуулугу бул акыркы 3-4 жылда гана. 3-4 жылда пайда болду, Негизи Буран мырза ушундай бир түшүнүк бар да, айтып коет го, дизайнерлик кесип бул абдан чыгармачылык кесип да, ушундай бир чыгармачылыкты талап кылат, изденүүнүн үстүндө болушуңуздар талап кылат. Анан кичинекей кезинде ушундай бир нерсени жаратууга, жасоого шыктуу балдар ушул кесипти тандашат эмеспи? Анан бул кесип кичинекей кезиңден эле белгилүү болгон кесиптердин бири. Айтып берсеңиз, сизде да ушундай болду беле? Мен кичине жаштан баштап сүрөт жакшы тартчумун да. Сүрөт жакшы 3 жаштан баштап, даже 2 жаштан баштап мен жакшы сүрөт тартып, анан меники жумушум мындай эмеде Союз убагында башталган. Менин уже стажым 18-20 жылдай болду. Ошол. Бүгүнкү күндө ушул сиздердин кесиптин актуалдуулугу боюнча деги эле жаштардын ушул кесипке кызыгуусу кандай деп ойлойсуз сиз? Жакшы бул. Союз мезгилинде иштөө кандай эле, азыр кандай айырмачылыктар айтып берсиңиз? Союз убагында дизайнерлер жок болчу да. Жок болчу. Архитектор, анан строитель болду ошол жактан уже. Азыр болсо дизайн факультеттери толуп турат, ар бир вузда бар. Эмне үчүн ушул кесипке зарылчылык абдан көп да, талап күчтүү, Медер мырза? Зарылчылык дегенде негизи эл түшүнө баштады да. Эл түшүнө баштады. Эгерде архитектор, дизайнерди жалдап алып иштете турган болсо, өзүнүн оюну архитекторго түшүндүрүп бере турган болсо, биринчи кезекте архитекторго дизайн жасап берсе толуктап, ошону устага берип коюп, ким жасай турган болсо, ошого берип коюп, башы оорубай эле мындайча айтканда жүргөн оң болот да. Ошон үчүн азыркы кезде ошону түшүнүп элибиз бизге көбүрөөк кайрыла башташты. Кыргызстанда окуу жайды бүткөнсүздөр. Анан мындан сырткары дагы башка мамлекетке барып дагы тажрыйба топтоп, жаатта тажрыйба топтодуңуздарбы же? Ооба, чет эл мамлекетке барып жүрөбүз. Тажрыйба алмашуу максатында. Ооба. Анан тияктан эмелер архитектура жактан көрүп, бияка алып келебиз да эмелер. Бул абдан маанилүү, Медер мырза. Чет мамлекетке барып, ал жактагы дизайнерлердин жумуштары менен таанышып келүү, пикир алмашуу, тажрыйба алмашуу дизайнерлер үчүн абдан маанилүү болсо керек. Албетте, сыртка чыккан сайын ар түрдүү бизде жок мисалы нерселерди көрөсүң, биздин өлкөбүздө дагы ушундай нерселер болсо экен деп суктанасың. Ошонун негизинде бул жакка келип, ошол сыңарындай кылып, мындай илхам келип дегендей жаңы эмелерди жасоого мүмкүнчүлүктөр болот. Мен негизи Түркияда окугам бул окууну. Бул жактан дагы уланттык. Ошонун негизинде аркалап келатабыз. Чет өлкөлөрдө дизайн өтө көптөн бери жүрөт. Мисалы архитектор, дизайнер деп, ошол эле Норман Фостер деле Англиянын архитектору, архитектор дизайнер деп айтылат. Бизде мисалы дизайнер дегенде бул интерьер дизайнери болуп, узкий круг болуп калат да. Ошол. Анан айырмасы кандай? Биздин өлкөдө башка мисалы эң ушул дизайнерлик кесип бул жааттын өнүгүүсү боюнча кайсы мамлекеттерди айта аласыздар? Эң өнүккөн, бүгүнкү күндө эң күчтүү, өзгөчө бир өзгөчөлүктөр жараткан. Капиталы кайсыл өлкөнүкү көп болсо негизи ошол эле го дейм. Ким өзүнө көптөгөн сумманы архитекторлорго берип кабылдан алса ошол нерсени. Көбүнчө биздин кыргыздардын талабы кандай болот? Суроо талап кандай болот бизде ушул дизайн боюнчачы? Сиз айтып берсеңиз. Дизайн азыр аябай күчтүү болуп кетпедиби азыр? Ар бир факультетте, ар бир вуз факультет бар, факультет дизайн архитекторлор. Ошол эле интерьер дизайнында биздин элдин талабы кандай? Интерьер, бирок архитектурада бул бөлөк болот да, архитектура факультети бар, конструктор, архитектор, архитектордор, дизайнер
эме архитектор, дизайнер ушундай да эмеге бөлүнөт да биякчы азыр. Өзүңүздүн белгилүү жумуштарыңыз тууралуу айтып берсеңиз да. Жумуштар боюнча эмне айтып берейин? Кайсыл объекттерди сиздин колуңуздан жаралды? Бизде объекттер ар кандай болот: квартира, жер там, офис, студия, кафе, ресторан жасайбыз, гостевой дом, ар кандай эмелер бар. Портфолио бар, бизде да сайтта бар, Инстаграмда бар портфолио, ошону көрсөңөр болот. Биринчи сурооңузга жооп бере кетсем, суроо талап боюнча. Мисалы, азыркы кезде көбүнчө эле неоклассика деген стиль колдонулуп атат. Себеби бир жагынан жеңил желпи жасалат. Анан ошол эле кезде эгерде бөлмөлөр көбүрөөк боло турган болсо, бул батирлер боюнча айтып атам. Бөлмөлөр көбүрөөк боло турган болсо, бир бөлмөсүнө кыргыз бөлмө кылып берчи деген сураныштар болот. Кыргыздарда сөзсүз ушул бир ушундай талап бар, бир бөлмөнү кыргызча кылып баягы. Эмне үчүн? Төшөк ошол эле традицияларыбызды, ошол эле эмелерибизди унутта калтырбай жашайлы деген ойлорго деп. Бардык эле бөлмөнү кыргызча кылсак кандай болот? Бардык эле бөлмөнү кыргызча кылганда биздин бул эме да болот болгондо, бул мындай национальный бир кафе болуп кетет да иши. А интерьерде мындай квартира бир эле эме там болот, бул жетет ошол жакта. Бул патриот жактан, фольклор биздики унутпайлы. Туура айтып атат коллега. Ушул жактан. Анан дизайнерлердин иши көпчүлүгү коркот экен да, дизайнер жалдаганданчы, анткени кымбат депчи. Кымбат дегенде кандай? Мисалы, бизде Пулбайкеде деле ошондой эмелер болсо керек. Бирөө менен барып сүйлөшөсүң, баасын аныкташасың, анан кийин устасы айтат, мен дизайнерсиз эле өзүм эле жасап коем деп. Анан кийин кайра баягы чакырат. Кайра эле сени чакырат. Устам өтө начар кылып койду, бузушум керек, кайра жасап бер депчи. Бузат, кайра жасайт, ал көбүрөөк расход болуп калат да. Бузуп кайра жасаган көбүрөөк расход. Биз болсо мынтип чызып берген азыраак расход болот. Анан өзлөрү үйдүн ээлери болобу, ошол кайсыл жердин ээси болобу, өзлөрү дизайнер болгон учурлар көп да биздечи. Бар, ар бир эмеде заказчиктин өзүнүн вкусу бар. Биз болсо профессионализм жактан жардам берип коебуз. Бирок мына коллега туура айтып атат, биз мындай ойлоп атышат да, биздин эме профессия жеңил, оңой эле. Бирок биз башынан баштайбыз да, башынан кара жумуштан баштап, электрикадан, пока аягына чейин бүтмөй чейин биз эметпейбиз да. Анан бирдеме туура эмес болуп кетсе, биздин моюнубузга илинет да ушул жакчы. Биз черновой жумуштан баштап, анан декорация прямо эмеге чейин люстра тандайбыз, шторлорун тандайбыз, бүт баарын эмерек тандайбыз, полностью под ключ деген ушундай эме бар да. Анан бүгүнкү күндө ушул дизайнерликке кызыккан биздин жаштар да аябагында көп да. Эки кишинин бирөөсү эле мен дизайнер болом деп айтышат да. Анан дизайнерликте эмнени, мындай дизайнерликтин сапаттарын айтып кетсеңиз да, кандай сапаттарга ээ болуш керек? Анан башталыш дизайнерлер эмнеден башташ керек биринчи? Багыт бере кетсеңиз. Сапат дегенде бул байке айткандай эле негизинен эгерде сүрөт тартып мурунтан кызыгып жүргөн болсо, мыкты тартыштын дагы кереги жок. Мындай ичинен келиш керек да ошол нерсечи, илхам болуш керек. Илхам болбой турган болсо кыйын го, өзүн кыйнаса дагычы. Өзүн кыйнап, кыстап, правилаларына, курал жарактарына салып чызып жүрүшү мүмкүн, бирок түбүндө эме жок болгондон кийин, сүйүү жок болгондон кийин, кызыгуу жок болгондон кийин кыйын болуп калат. Анан башталгыч ошол дизайнерлер, архитекторлор эмнеден башташ керек? Биринчи мындай туура башташ. Окугангабы же иштегенге? Иштегенге. Ну, окуу бүткөндөн кийин, кадимки эле буйрутма алып башташ керек. Окуу бүткөндөн кийин эки жол бар да. Студияда иштесе болот же өзү жалгыз иштесе болот. Бирок студия барса жакшы болмок да, буякта опыт болот, анан мындай. Буякта да бөлүнөт да дизайнер. Бир дизайнер бар, компьютерде иштешет, офистечи, эч жакка чыкпай. Бирок экинчи вариант бар, ал өзү жалгыз иштеп, объекттери барып жүрөт. Ошол жакта опыт болот да. Ал эми азыр сиздер жеке алып барасыздар, жумушту? Жеке иштейсиздер сиздер? Жок, менде студия. Бизде студия. Команда менен иштейбиз. Дизайнерлер ошол эле өзүнүн кырдары менен, жалпы эл менен аябай жакшы тил табышып, анын жашоо стилин билиш керек, жашоо образын алгач билип алыш керек. Биз мындай алабыз. Түшүнүш керек. Заказчик болот да, биздечи клиент.
Биз аны менен сүйлөшүү, биринчи встреча барып, билип алып кандай жашап атат, вкусу кандай болуп атат, эмнеси ошол эме алар бүт баарын иши психология жактан эметебиз биринчичи. Ооба. Туура. Психология психолог болуп бүтөт экенсиң бул жумушта иштеп жүрүпчү. Адам менен сүйлөшүп атып, ошол сага чектелген 1 сааттын ичинде адамдын мүнөзүн табууга аракет кылат экенсиң да. Эгерде мүнөзүн таба албай кала турган болсоң, өзүңө эле кыйын кайра элечи. Алдагы жылдар менен келе турган опыттын негизинде болот экен, бирке сүйлөшүп эле эмне калып атканын түшүнө биле аласың да. Башында кыйын болот. Башында кичине кыйын болот. Башында ошол тил табыша албай калып, анын жашоо образын түшүнбөй калып, стилин түшүнбөй калып, анан үйүн таптакыр эле өзүнө жакпаган стилде жасап койгон, анан кайра башынан жасаган учурлар болду беле? Болот албетте. Мисалы, азыр деле болот андай нерсе. Себеби аябай түшүндүм деп, аябай сонун кылып жасап бересиң, клиент болсо оюн өзгөртүп салат. Кардыр оюн өзгөртүп салат. Бирок этегинде, аягында өзү каалагандай кылып, өзүнүн каалаган результатын чыгарып бергенге аракет кылабыз. Мелдер мырза, өзүңүз ушундай белгилүү адамдар менен дагы, шоу жаатындагы дагы инсандар менен иштешип келет экенсиз да, алар менен кантип иштешип калдыңыз? Ар түрдүү, мисалы Сүйүн Откеев режиссер байке өзгөчө жакын эле фильм чыккан, ал менен алдагы лицейди бүтүргөн, түрк лицей менен ай түрк лицейин бүтүргөн дегендей ошентип байланышып калганбыз, бир жерлерде отуруп жүрүп. Анан ошонун студияларын жасай баштадык. Алар аркылуу Бакыт Осмонкановдор менен тоже режиссер, актер байкелер, жеңиштер менен ошолор менен таанышып калдык. Ошол студияларын жасап бердик. Алардын Бакыт Осмонкановдун, Сүйүн Откеевдин студияларын жасап бердик. Кече жакында эле мына Бактыгүл Бадыева менен таанышуу насип болду. Бактыгүл Бадыева кичинекей бир свежий дейин, кече эле бердим жумушун. Кичинекей бир дүкөнчө ачып жатат, ошонун дизайнын жасап бердик. Жомарт Жолдошов байке менен иштешип калдык. Ошол эле мындай бирөөдөн бирөөгө өтүп эле. Угуп эле. Анан айтсаңыздар да, элдер дизайнерлердин кызматы жалпы бир гана байлар үчүн деп ойлоп калбаш үчүн, бир эле бөлмөнүн интерьери жасаш үчүн дизайнын канча орточо эсеп менен акча сарпталат? Мисалы бир бөлмөнү кыргыз стилинде жасады дейли. Анан ошого бир канча акча кетиши мүмкүн? Негизинен квадратына карап эле эсептейбиз негизиненчи. Анан эми 100-200 деп койсок болот да, 100-200 доллардын тегереги деп койсок болот. Биз мындай кылабыз, эгер 20дан 30%ке чейин квартиранын же жер таанын баасынан ушундай эме отделкасы кетет. Дизайн менен, отделка менен, анан уста жумуштар менен, усталар менен. Жакшы, эң сонун. Ал эми азыр кайсыл жерди жасоо менен алексиздар? Ошол акыркы суроо болсун, анан маегибиз жыйынтыксак. Азыр 2 кабаттуу бир таамыбыз бар. Бир эле учурда, мисалы, бул байкеде деле ошондой болуш керек. 3-4 проект аласың, ошол 3-4 проект менен иштейсиң да. Идея каяктан келет көбүнчө сиздерге? Башка мамлекеттин дизайндарын көрүп ошолордун аласыздарбы же өзүңүздөр ойлоп табасыздар көбүнчө? Өзүңөн сөзсүз түрдө бир нерсе кошосуң. Өзүңөн сөзсүз түрдө бир нерсе кошосуң, бирок ошол эле учурда дүйнөлүк тенденция кандай болуп атат? Ошону кантип бизге адаптация кылсак болот? Ошонун негизинде чыгат. Анан дизайнерлер ар дайым өзүн өнүктүрүп туруш керек, изденип туруш керек. Ушул нерсени кантип жасайсыздар сиздер? Буран мырза. Мен ойлоном, эгер мындай бир идеяны табыш мүмкүн, мен ойлоном, уктабайм такыр. Уктап анан чыгат бир эмече. Чечилме. Буран мырза уктабайт экен. Анан карасам, бир айдан интернетте карасам, оказывается, ушундай бар болчу, ушундай эме. Бирок өзүбүз эметебиз. Окшош идеябизчи. Мендер мырза да кандай? Биздики деле ошондой эле негизи. Мисалы, бир тапшырма келе турган болсо, ошол тапшырманы кантип жасап берсем деп, түн кээде болот, илхам келип калганда түнү тура калып дагы иштеген учурлар болот. Жазуучулар деле болуп турбайбы, акындар деле болуп турбайбы? Биз дагы ошол өнөр адамыбыз десек болот. Бир кардардын берген буйртмасын канча убакытта аткарып өтөсүздөр? Мисалы, канча убакытта? Батир деп коелу. Дизайн частын карай турган болсок, эгерде 100 квадратка чейин боло турган болсо, 1 айдын тегерегинде. 1 айдын тегерегинде болот. Бирок кече эле жакында эле бир
кардарыбыз кайрылган ошол 100 квадраттын тегерегинде. Мен силерди бир жумада эле бүтөт экен дептим деп. Дизайндычы бир жумада эч качан бүтпөйт. Бир жумада бүтүрөм деген адамдар дагы. Алар мындай айтышат, кече керек болчу дизайнчы. Башта берилди. Айла жок баштайбыздар. Сразу эле электр. Анда телекөрүүчүлөргө кайрылып коюш керек экен, эгерде дизайнер керек болсо, 1 ай башта кайрылып, сиздерге алдын ала кайрылып, анан буйртма берген абал. Бизге убакыт дагы жетет. Ойлонобуз дегендей. Ойлонуп, толгонуп, Түн ичинде ойгонуп тура калып. Уктабай, Дизайнерлер дагы өнөр адамдары, чыгармачыл адамдар деп атпайлыбы? Дагы башка кайсыл өнөрлөрдү аркалайсыздар да? Мен негизи ырдайм деп коесуң. Жок, негизи ошондой. Ырдайсың? Ыр жазам. Ыр жазасыз. Ыр жазат. Негизи ошондой адамдар дизайнга келет да. Негизи байкем сүрөт тартам деп атпайбы. Биздики деле ошондой. Чыгармачыл адамдар. Мен жакшы бийлейм, Жакшы ырдайм. Караоке, кинодо актер болуп иштеп атам да кичине Ошондой. Талисман, Браво, До плюс Фа, сериал Общага, анан Квартирный вопрос да биз жасаганбыз. Передачаны. Браво деген кинодон көргөнбүз. Нурлан Насип менен чол мен продюсер болуп. Ошол жактан. Ошол творчество жактан, творческий жактан. Творчество аралашасың десиз. Мына Мына өзүбүздүн адамдар турат. анда шоу бизнес чөйрөсүндө эмне жаңылыктарды айтып Биринчи, экинчи. Медер мырза, ырдарыңыздан сурасак болобу? Сиз ырдап берсеңиз, бул жак бийлеп берсе, Мен бийлеп берем. Ыркесең да. Эми созолонтуп деле ырдай албайбыз, негизи өзүбүздүн өз менен эле караоке жаатында дегендей. Жазам деп калбадыңызбы? Жазмак Рэпер да атпайбыз. Оңойда мындай текст берилет мындай. Ошол жактан. Караоке бар болсо ырдап беребиз. Ата-эне жөнүндө ырым бар эле, негизи илгери, аябай илгери жаралган. Жана гитара менен көчөдө отургалып дегендей ырдалып турган ырда. Ошондон бир куплет ырдап берейин анда. Жакшы болот. Агарып аткан таң элең, алмалуу салкын баг элең, булутсуз таң асман элең, бар кезде жанда тенең, бар кезде жанда тенең. Эй бали. Баракелде. Обону сизге таандыкпы? Обонун сөзү дагы өзүмө таандык. Жакшы. Ырчы. Чындыгы таланттар десек болот, Көп кырдуу таланттар турбайсыздар, чымыныңыздар эмес, гөгөнүңүздөр бар турбайбы? Жигитке жетмиш өнөр аздык кылат деген дал ушул болсо керек. Сиздерге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Дизайнерлер бизде конокто болушту. Медер Саипов жана Буран Садыков мырзалар, сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздер илгерилей берсин. Эгерде сиздерге дизайнерлер керек болсо, ырчылар, бийчилер керек болсо, мына ушул байкелерге кайрылсаңыздар болот экен. Архитектор, дизайнер, ырчы, бийчи деп көп кырдуу таланттар сиздерге ийгиликтер, көптөгөн чыгармачылык ийгиликтер болсун. Келип бергениңиздерге, маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздерге рахмат. Ал эми биз көрсөтүүбүздү улантабыз, алыстабаңыздар.